Саламатсыздарбы, эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Канаатташ өлкөлөрдүн кызматташтыгы төрага Нурланбек Шакиев Өзбекстанга расмий иш сапары менен барды. Жашы жетелек кыздарды зордуктаган кылмышкерлерди пробация менен чыгарган соттор жазаланабы? Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Туракчай курулуш кооперативтерине алдангандардын укугу эми мыйзам менен корголот. Эл кыйналып калат бул жерде? Карылар үйүн байырлаган ата-энелердин балдары мамлекеттик кызматтан кол жууйт. Жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Айыппул салганы, же болбосо мамлекеттик кызматта болсо, мамлекеттик кызматтан четтетүү, ушуга окшогон ушул жерде ушул мыйзам негизинде баардыгы кабыл алынып калат эле да. Кыргыз-Өзбек достугу акыркы жылдары жогорку деңгээлде бекемделди. Чек ара көйгөйлөрү чечилип, саясий экономикалык, маданий кошуналык кызматташуулар күн сайын жакшырууда. Мындай пикирлер жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Өзбекстанга болгон расмий иш сапарында айтылып, мындан арыда парламенттер аралык кызматташууну дагы бекемдөө зарылдыгы белгиленди. Кыргызда алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген сөз бар. Бабалар айткан акыл сөздү улай парламент жетекчиси Нурланбек Шакиев баштаган делегация Өзбекстанга расмий иш сапары менен барышты. Төраганын расмий иш сапары Ташкент шаарындагы эгемендүүлүк монументине гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Таңзилла Нарбаева менен жолугушту. Жолугушууда боордош эки өлкөнүн саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларын арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Парламент кызматташуунун чегинде биз абдан жакшы мамилелерибиз бар. Сиз өткөн жылы биздин өлкөбүзгө келип кеттиңиз расмий сапары менен. Сиздин Кыргызстанга жасаган иш сапарыңыздагы ушу эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө чоң өбөлгө кошту, салым болду. Акыркы эле жылдары биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик органдардын жетекчилери ар кайсы баскычтагы 60 жолдай кездешиптир. Бул абдан тыгыз мамиленин күзгүсү да. Ошон үчүн ушундай мамиле бизде болуш керек болчу. Бул мамилелердин баардыгы ушул эки элдин достугу үчүн, эки элдин мамилеси үчүн жасалып атат. Өз кезегинде Сенаттын төрайымы Таңзилла Нарбаева Кыргызстан Өзбекстан үчүн негизги өнөктөш мамлекеттердин бири экенин билдирип, салт сана, үрп адаты, тили, дини окшош эки элдин алакасын арттыруу башкы максат экенине токтолду. Азыр Кыргызстан жуда тез жада можнанып барыпты. Саясий экономикалык кызматташтык менен катар маданий байланыштарыбызда жигердүү өнүгүүдө. Алсак, быйыл улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Өзбекстан Республикасында да бир катар маарекелик иш-чаралар өтүүдө. Бизге бул ташрифимдеги Жолугушуунун соңунда төрага Нурланбек Шакиев Таңзилла Нарбаеванын коштоосунда Сенаттын ишмердүүлүгү менен таанышып, ардактуу коноктор китебине каалоо тилегин жазып калтырды. Төраганын кийинки жолугушуусу Өзбекстан Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуритдин Исмаилов менен болду. Кошуна өлкө катары ошол кошуна райондор, район акимдери, облус акимдери бири-бири менен тыгыз болуп, тажрыйба алмашып, катышты дагы бекемдеш керек. Ошо эң башкы жаңылык ID карт менен азыр кирип чыгуу маселеси дагы бул абдан элдердин ортосундагы катышууну жөнөкөйлөштүрүп атат. Биз жана жогоруда сөз болгондой 2 миллиард соода чеги биздин өлкөгө бул чек эмес. Биз келечекте андан дагы эселеп жогорулатууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ал эми Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуритдин Исмаилов Кыргызстан менен Өзбекстан мамилеси достук жана боордоштуктун чегинде өнүгүп жатканын билдирип, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү боюнча коюлган максаттар тууралуу сөз кылды. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандан барган делегация Өзбекстан парламентинин ишмердүүлүгү менен дагы таанышты.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен дагы жолугушту. Жолугушууда төрага Нурланбек Шакиев президент Садыр Жапаровдун жолдогон саламын жеткирип, Өзбекстандагы конституцияны өзгөртүүгө байланышкан референдумдун жана президенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Аны менен катар тараптар биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу сөз кылды. Анын ичинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аталган 3 мамлекет үчүн гана эмес, жалпы чөлкөм үчүн маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстан менен Өзбекстан темир жолдун өз убагында бүткөрүлүшүнө кызыктар экенин кошумчалады. Иш сапардын алкагында төрага Нурланбек Шакиев Өзбекстандагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен дагы жолугушту. Алардын сунуш пикирлерин укту. Бул жерде көптөгөн madani иш-чаралар өтөт дейт. Аны ошол madani иш-чараларда биздин баягы улуттун бирден бир биздеги символдорунун бири болгон боз үй маселеси бар дейт. Ошо боз үйдү жанагыдай улуттар аралык ар кандай көргөзмөлөр, иш-чараларда ушу бир татыктуу кыргыздын жасалгасы менен боз үйүнө муктаж болуп келатат дейт да. Анан мен ошол угар менен дароо айттым. Бул маселени biz чечип беребиз. Мына баргандан кийин, мына бул жерде мен коллегаларым, депутаттардын бардыгы колдоп берет деп ойлойм. Төраганын фондунан бир жакшы кооз жасалгасы менен боз үйдү сатып беребиз, Кудай кааласа. Төрага Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Ташкент шаарындагы технопарктын ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Өндүрүштүк жайдын үй тиричилик буюмдары жана курулуш материалдары чыгарылып, алар өлкө ичинде жана чет мамлекеттерге сатылаар айтылды. Андан сырткары Жогорку кеңештин төрагасы Өзбекстандын IT паркына баш багып, ааламдашкан доордо IT тармагы өтө маанилүү экенин белгиледи. Ал бардык өлкөнүн башкаруу саясаты сөзсүз түрдө санариптештирилип, толугу менен заманбап багытта өнүгүшү кажет. Бул жаатта Кыргызстан менен Өзбекстан да жигердүү кызматташып, санариптештирүү жаатында тажрыйба алмашуусу зарыл деп кошумчалады. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде Кыргызстандын Венгриядагы элчиси өткөн жана үстүбүздөгү жыл боюнча жасаган иштери тууралуу маалымат берди. Эки тараптуу кызматташтыкка аз гана убакыт болгонуна карабастан, соода-экономикалык мамиле жакшы жүрүүдө. Экспорт менен импорттун көлөмү өсүп, Кыргызстандан Венгрияга күйүүчү май, көмүр, эт азыктары жөнөтүлүүдө. Ал жактан болсо өлкөгө жарандардын муктаждыгына жараша медициналык дары-дармектер ташылып келүүдө. Элчи Кыргыз-Венгер кызматташтыгынын негизги багыттарына токтолду. Анын айтымында 2021 жылдын 4 октябрында Венгриянын Будапешт шаарында Кыргызстандын элчилигинин расмий ачылышы болгон. Андан бери аз убакыт ичинде дипломатиялык алакаларды жакшыртуу аракеттери көрүлүүдө. Өлкөлөрдүн чолпон атада баягы жолугушууна катышып, абдан таасир алган окшойт. Ошодон кийин кандай бир жаңы доор ачылды десем жаңылбайм. Ошо мезгилден баштап арабыздагы карым-катнаш өтө жакшы темп менен мындай эч кандай бир маселесиз өнүгө баштаган ачык биз үчүн болуп калды. 2023 жылдын январь-апрель айларында Венгрияга экспорт 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5 эсеге өстү. Талкууда депутат соода-экономикалык кызматташуу тармагына кызыгып, Кыргызстандан Венгрияга экспорт эмнелердин эсебинен 16 миллион акш долларын түзгөнүнө кызыкты. Кыргызстандан Венгрияга эт азыктары, мунай продуктулары экспорттолууда. Ал эми ал жактан бизге дары-дармек келет. Биздин ал жака экспортубуз айтып атпайсызбы, миллион долларга чыкты деп. Кайсыл продукциялар, айыл чарба продукциясыбы же швеябы? Ишкерлерге шарт түзүп берсең, кандай бирдең, алар жолдорун табат экен. Мен өзүм да таң калдым. Ачык айтыш керек. Номенклатурасын карап көрсөм, ушу авиакеросинге чейин сатып турбуз. Авиакеросинге чейин? Көмүр сатып турбуз. Эт сатып турбуз, жемиш-пемиштерди сатып атырбыз. Ошо менен жана миллионго чыгып туруп. Депутат Чыңгыз Айдарбеков парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн оң динамикасын белгилеп, алдыда Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондунда биргелешкен долбоорлорду каржылоо үчүн 16 миллион доллардын көлөмүн тез арада 50 миллионго жеткирүү керектигин айтты. Бизге Кыргыз тарабынан башында 50 миллион доллар фондко бөлүп беребиз деп убада беришкен, ушундай эле келишимде чагылдырылды. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин маалыматым боюнча 18 миллион евро эле келип түштү фондко.
урматтуу элчи мырза. Бул жагынан менимче биз көбүрөөк аракет жасашыбыз керек. Ар тараптуу байланыштарды чыңдап тереңдетүү заман талабы, андыктан эл өкүлү виза алуунун жолун жөнөкөйлөтүү маселесине көңүл бурду. Виза алууну дагы жеңилдетүүнүн көбүрөөк иш алып барсаңыздар дейт элем да. Себеби расмий документтери бар биздин жарандардагы, ошондой эле чакыруулары барлары дагы ушу виза ала албай жүргөн учурлар бар. Бу жерде мен ачык эле бир нерсени айтып коеюн, келечекте да аны эске алып жүргүзүңүздөрдү суранам да. Мажарстан бизге азыр виза бере баштады. Бул шенгенский виза берет. Демек булар ар бир биздин жаранга берген визаны 8 өлкө менен барып туруп, мындан айтканда согласование кылат. Эгерде ошо 8 өлкөнүн бирөөсү эле жок деп койсо, болду, виза берилбей калат биздин жаранга. Депутат Ырысбек Атажанов туризм тармагын өнүктүрүүгө токтолду. Туризм багытына да көбүрөөк көңүл буруп, ушу биздин керемет ысык көлгө, башка биздин кооз жайларга келе турган кылып иштесеңиздер, бир топ биздин мамлекетке туристтер келип, бюджетибизге акча түшөт да. Жыйынтыгында элчинин маалыматы эске алынды. Урматтуу элчи мырза, сиздин маалыматыңыз эске алынсын. Айтылган чечимди добушка коюп, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул, баары макул. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кыргыз парламентинин 85 жылдыгына байланышкан маалыматтарды берүүнү улантабыз. 2007 жылдын 23 октябрында Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган. 2007 жылдын 16 декабрында болгон шайлоонун жыйынтыгында өлкөнүн тарыхында биринчи жолу партиялык тизмелер боюнча шайланган 4-чакырылыштагы Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарына аткарууга киришкен. Анда 3 саясий партия көпчүлүк кылган. 2010 жылдагы апрель окуяларынын натыйжасында 4-чакырылыштагы Жогорку кеңеш өз ишин токтоткон. Кыргызстанда 2010 жылдын апрелинде болуп өткөн кайгылуу окуялардан кийин мамлекеттик бийлик алмашып, коомдук саясий абал өзгөргөн. 2010 жылдын 27 июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарынын кеңейиши менен бирге анын жоопкерчилиги да күчөтүлгөн. 5-чакырылыштагы Жогорку кеңештин шайланышы менен Кыргызстандын азыркы тарыхында жаңы барак ачылган. Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы парламенттик президенттик башкаруу формасындагы өлкө болуп калды. Бул боюнча Жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Улукбек Ормонов кеп куруп берди. Бүт баскычтарды басып өтүп 2010 жылы биз парламенттик башкарууга өттүк деп дүйнөгө жар салып, бирок чындыгында конституцияга караганда андай толук парламенттик башкаруу болгон эмес. Бизде ошол парламенттик президенттик башкарууга өткөн болчубуз. Азыркы мына биз иштеп аткан Жогорку кеңештин 7-чакырылышына ушул биздин жалпы журтубуздун, элибиздин каалоосу менен биз кайрадан президенттик башкарууга, референдум менен элдин талабы менен президенттик башкарууга өтүп, ошо президенттик башкарууда шайланып келген парламент бул. Албетте 2010 жылдагы парламент менен азыркы парламентти салыштырып болбойт. Ошол 2010 жылдан кийин келген парламент менен. Себеби ал убакта парламент өкмөттү түзгөн, өкмөттү толук өзү түзүп, өкмөттү отставкага кетирүү мүмкүн болгон. Азыр ушурда биз ушул бирдиктүү бир президенттик башкарууга өткөндөн кийин өкмөттү президент түзөт, биз макулдук гана беребиз. Азыркы биздин негизги ишибиз бул мыйзам чыгаруу. Акыркы убактарда жаш балдарга, секелек кыздарга карата болгон зордук, зомбулук, коомчулуктун көңүл борборунда болуп келүүдө. Үрөй учурган мындай фактылар да көп катталууда. Парламент жыйынында жашы жетелек кыздарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлерди кыска убакыт аралыгында пробация менен бошотуп жиберген сотторго катуу чара көрүү талабы айтылды. Айрым бир депутаттар тарабынан сунушталган мыйзам долбоорлорунун министрлер кабинетине барып, андан ары кайсы бир министрликке кетип, жоопсуз жаткандары да бар. 2-3 жолу комитеттен кат кетиптир, корутундуну беришпептир. Кыргыз тилине которбодук, же болбосо сапатсыз котордук деп бир болбогон причиналарды айтып атышат да, кечке ошол менен нервный болуп, кечке уруштук да. А бул жакта көрүп атпайсызбы? Зомбулук, зордук күч алып атат, мамлекетибиз улам бир страшный случайлар менен баарыбыз деген нервничать атабыз, баарыбыз деген ушундай жаман эмоцияларга калыптабыз. Кимдир бирөөнүн чырактай уулу менен кызын зордуктаган, өлүмүнө себеп болгон кылмышкерлер жазадан жеңил кутулуп кеткен фактылар бар экенин депутаттар белгилешти.
2022 жылдан бери эле 88 кылмышкер абактан бошоп кеткен. Мына 5 статья менен бошогондордун саны 100дөн ашыптыр. Алар өспүрүмдөрдү, жашы жетелек секелектерди зордуктаган менен кайра тез аранын ичинде эле кайра абактан чыгып кетет экен. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушунтип пробация менен бошотуп жатат да. Жогоруда эл депутаты белгилегендей, айрыкча наристе кыздарды зордуктап өлтүргөн зөөкүрлөрдүн бошоп кетип жатканы коомчулуктун укук коргоо органдарына болгон ишенимин жокко чыгарууда. Нарында өзүңүздөр билесиздер, 7 жаштагы кыз баланы 60-тан ашкан зөөкүр зордуктап өлтүрүп койду. Өлтүрүп койгон ушул жылдын башында. Ошол көзөмөлгө алынбай турат. Бизде мыйзамда 60-тан ашкандан кийин өмүр бою эркинен ажыратууга болбойт деген нерсе бар экен. Биз азыр жаңы сунушталып аткан мыйзамга ушуну дагы киргизишибиз керек. Мына ушундай жагдайлар эл депутаттары мындай кылмышкерлерге карата мыйзамдуу чараларды күчөтүүгө түрткү берүүдө. Ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик органдар кашаңдык кылып жатканы өкүндүрөт. Жогорку кеңештин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар тууралуу тиешелүү органдарынын ишмердүүлүгүн иликтеп чыгуу боюнча убактылуу депутаттык комиссиясы бул жумада Бишкек шаарындагы абак жайларын кыдырып, анда камалгандардын абалы менен жеринде таанышып чыкты. Депутаттардын кыдыруусу Бишкек шаарындагы убактылуу кармоочу жайга, СИЗО 1ге жана УКМКнын тергөө абагына багытталган. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу төрагалык кылган убактылуу депутаттык комиссиянын алгачкы кыдыруусу Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайынан башталды. Депутаттык комиссия Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайынын шарттары менен жеринен таанышып, ар бир камераларды көрүп чыгышты. Az projenin muhakkisi orta Андан соң убактылуу депутаттык комиссиянын кыдыруусу ТИЗО 1де улантылды. Комиссия мекеменин кармоо шарттары менен таанышып, иши тергөөдө же сотто каралып жаткан кээ бир кармалгандар менен баарлашып, алардын үнүн укту. Айыпталуучулар депутаттык комиссияга өздөрү туш болгон жагдай боюнча айтып, акыйкат тергөөнү камсыздоону суранышты. Куалап мен үйдө жашабай калгам акыркы 3 ай. Только ошолордун сабоосу менен мен сыртта жашап калгам. Тергөөчүгө, прокурорго, сотко кандай жанагылар бар? Көп убакыт кармалып, Адвокаттар келет, адвокаттар келип тергөө амалдары жүрүп атабы? Же жөн эле жатасыздарбы? Жок, жүрүп атат. Тергөө амалдары жүрүп атат, бирок урматтуу сот, мен суранат элем, сот эмне сиздерден депутат суранат элем, мен жакта да бир карап койгулачы. Мен эме жуй номерлерим бар, 5 жолу заявление, бирок прокуратура өзүнүн колуна алам деп туруп, анан киргизип ишти да байкачы. Кыдыруунун жүрүшүндө депутаттар аялдар, эркектер отурган камераларды, тамактануучу жайларды, сот отурумдарында онлайн катышууну камсыздаган кабинеттерди көрүп чыгышты. Убактылуу депутаттык комиссия ар бир кармоо жайларынын жетекчилеринен талаптагыдай эрежелердин сакталышына көңүл буруп, мында кызмат өтөгөндөрдүн эмгек маянасын, тамак аштын жетиштүүлүгүн сурашты. Депутаттык комиссиянын кыдыруусу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ТИЗОсунда кармалган адамдардын абалы менен таанышуудан соң жыйынтыкталды. Жогорку кеңеш Кыргызстанда түрмөгө кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча сот, прокурор жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн 14-июнда депутаттык комиссия түзүү иштей баштаган. Саясатта жана мамлекеттик башкарууда аялдардын жетишсиздиги дагы деле курч турат. Мындан улам бардык жарандарга жынысына карабастан бирдей укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн парламентте аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугу тууралуу мыйзам долбоору сунушталды. Бирок бир катар эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоору чийки экендигин белгилеп, кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарды. Парламенттин кароосуна сунушталган аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу жөнүндөгү мыйзам долбоору колдоо тапса, мыйзамдагы боштуктар жоюлуп, бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. 10 беренеге редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип жатат. Кыскача айтсам, ошо 4-берене Кыргыз Республикасынын гендердик мамилелер жаатындагы мыйзамдар,
24 берене гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча жогорку кеңештин компетенциясына кирген. Маселелер боюнча 29 беренеде ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдүү укуктуу актыларынын долбоорунун гендердик экспертизасы. Мамлекеттик жетекчилик кызматтарда гендердик тең салмактуулук сакталбайт. Айрыкча район акимдери, шаар мэрлери арасында бир да аял жетекчи жок. Эл өкүлү Дастан Бекешев белгилегендей, бул боюнча мыйзамда жазылган менен ал ар дайым формалдуу эле айтылып, иш жүзүндө такыр жылыш жок. Ошондуктан мыйзам аткарылбаган учурда жоопкерчилик маселесинде карап чыгуу керек. Мисалы жор кеңеш, башка институттар, кызматкерлер бул саясатты так аткарбаса, жоопкерчилик кандай болуш керек, ошону биз так жазыш керекпиз. Жоопкерчилик жок болгондон кийин бул мыйзам вообще иштебейт. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү тарабынан аялдардын коопсуздугу боюнча маселе курч көйгөйгө айланып баратканы айтылып, зордук зомбулукка кабылган аялдар менен балдарга кам көрүү маселесин көтөрүштү. Аялдарга болгон акыркы мезгилдеги өтө кысымдар, мына ушулардын бардыгы ушул мыйзамдардын сакталбагандыгынан болуп атат. Мына укук коргоо органдары деле айтып берсинчи, аялдарга каршы кандай укуктар сакталбаган жана кандай зомбулуктар болуп атат бүгүнкү күнү. 8512 ушу үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга караганда өсүү темпи бар. Ал эми айрым депутаттар коомчулукта эркектердин баары зөөкүр болуп баратат деген пикирден алыс болууга чакырды. Күч түзүмдөрү коомчулуктун үрөйүн учурган окуялардын алдын алуу иштерин жүргүзүүсү кажет. Эл өкүлү Мирлан Самый-Кожо кыргыздар эч качан аял эркек деп бөлүп карабаганын белгиледи. Тарыхта кыргыз ата бабалары айымга тең укуктуулук менен мамиле жасап келген, да бир жолу айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө жанагындай кулак мурду кесилип кордолуп аткандары бул жигитчилик эмес, мырзалык эмес бул. Бул өтө чоң, өтө жаман көрүнүш. Болгон ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек да. Бир катар суроо жооптордон кийин депутаттардын көпчүлүгү мыйзам долбоору чийке экенин, андыктан кайра иштеп чыгуу керектигин айтып, артка кайтарды. Жогорку кеңештин жыйынында кооперативдер жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып жактырылды. Турак-жай курулуш кооперативдерине каражаттарын салып, бирок жарандар акчасынан да ажырап, мүлксүз да калган учурлар өлкөдө көп катталууда. Алардын ишмердүүлүгүнөн 1000ден ашык жарандар жабыркап, келтирилген зыяндын жалпы суммасы 692 миллион сомду түзгөн. Андыктан кырдаалды эске алуу менен мындай башаламандыктарды жөнгө салуу максатында бул мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленүүдө. Ал боюнча юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасады. Кооперативдер жөнүндөгү мыйзам 2004-жылы кабыл алынып, иштеп жаткан мыйзамга 18 жыл аралыгында 6 өзгөртүү киргизилген. Ошол кооперативдин мыйзамдарын жана уставтарын ошол жерге башкаруучу болгондор толук түшүнбөстөн аны башаламандыкка алып баргандыктан баягындай коомубуздагы ушундай ызычуу иштердин пайда болушуна алып келди да. Талкууда депутат жарандарды ар кандай каржы пирамидаларынан жана турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгүнөн коргоонун укуктук шарттарын түзүү керектигин белгиледи. Турак жай курулуш жана дачалык жана башка кооперативдердин мүчөсү ушул адамдарга берилген батирге же жана гараж дачага өзүнүн толук пай үлүшүн төлөп бүткөндө гана менчик мүлкүнө өтөт деп граждандык кодексте. Демек булар кооперативден алган жарандар алар толук акчасын төлөбөй туруп квартирага, дача ошол немеге ээ болуп калышты да. Ошондуктан сиздер мына кооперативде мурунку мүчө болгондордун ал мүлктөрүн мындай арестке коюп иш алып барышыңыздар керек. Анткени кийинкилер жабыркап атпайбы? Мына ушул граждандык кодекстин негизинде. Айыл жергесине дыйкан фермерлер, сырт жакта иштеп жүргөн журтташтар Ихсан сыяктуу кооперативдердин айынан учурда үйдөн же акчадан жок кыйынчылык тартышууда. Алардын ишмердигине чектөө коюп, каражатты кайтарып берүүнүн конкреттүү механизмдерин иштеп чыгып, мыйзамга киргизүүнү эл өкүлү сунуштады. Мына карап көрсөңүздөр, кайрылуу ошо кооператив турган болсо, бул бир кишиге турак жай алып бере турган болсо, баягыда эле кайра 10 киши эмес, 100 000 кишиден киши жабыркайт. Ушуну да бир чек коюп койсоңуздар. 50 кишиден ашырбагыла кооператив деп. Эми азыр бир кишиге операторубуз артына кайрылып учуп алып кете берет. Бул дагычы эртең күнүндө аягы кечеги алдыда мен айтып кеткендей, Ихсан окшогон кооперативдер сыяктуу биздин жарандар жабыркап калбасын. Ушуну да бир кайрадан карап чыксаңыздар. Жыйында эл өкүлү канча жаран жабыркап, канча зыян келтирилгенин тактады. Бир жакшыраак анализдеп көтөрүп көрсөңүз,
көрдүңүздөрбү? 1000ден ашык жабыркап атса, 600 миллион сом чыгым келип атса, 600 миллиондун 5 миллион сому гана өндүрүлүп атса, бир кесепет болуш керек да, эмне кандай болуп атат деп. Ана мындан ары улай берсе, анда кандай болуп калат? Эл кыйналып калып атпайбы бул жерде? Депутат Шарапат Камажитова турак жай курулуш кооперативтеринин жетекчилери жүргүзүп жаткан жарнама саясатына, мисалы калктын ишенимине ээ болгон белгилүү инсандарды тартуу маселелерине көңүл буруп, бул тармакты дагы тартипке келтирүү сунушун айтты. Азыркы мезгилде, айрыкча акыркы мезгилдерде өтө рекламаны жакшы берип, сиз айткандай 6 айдын ичинде эле үйлүү кылып коем деп 50% төксөң эле деп. Мына ошону айырмасын кантип билсе болот? Чыныгы топтомо турак жай кооперативи менен финансылык пирамидадагы кооперативден кантип билсе болот айырмасын? Сиздерге бардыгы катталганы барышат, налогко барат, соцфондко барат, катталышат, даже Назбанктан лицензия алгандары бар. Бирок ошону айырмалай албай биздин жарандарыбыз көпчүлүк убакта капканга түшүп калып атат да. Жыйынтыгында добуш берилип, мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Ата-энесин карылар үйүнө таштап кеткен жарандарды мамлекеттик кызматтарга жолотпой, айыппул салып, керек болсо камакка алуу керек. Депутат Тазабек Икрамов соңку учурларда улгайган ата-энесин багуудан качкан балдар көбөйүп жаткандыгын айтып, аларга мыйзам аркылуу чара көрүү керектигин сунуштады. Кененирээк кийинки сюжетте көрүңүз. Улгайган ата-энесин кароодон баш тартып, карылар үйүнө таштап кеткендерге катаал чара колдонуу абзел. Мыйзам долбоорунун максаты эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон ата-энесин багуудан качкан, эмгекке жөндөмдүү бойго жеткен балдардын жазасын күчөтүү жана алардын мамлекеттик кызматта болуусун чектөө болуп саналат. Карылар үйүнүн жетекчиси өзү түздөн-түз ошо арыз менен кайрылып, ошо балдары кайсы жерде, эгерде мамлекеттик жумушта иштейби, тактаганы же кандай балдар ким, кандай экен баарын тактап, ошолордун үстүнөн айыппул салганы, же болбосо мамлекеттик кызматта болсо, мамлекеттик кызматтан четтетүү, ушуга окшогон ушул жерде ушул мыйзам негизинде бардыгы кабыл алынып калат эле да. Кыргыз элинде карыган ата-энесин таштап кетет деген түшүнүк жок болчу деген өл өкүлдөрү мыйзам долбоорун колдоорун айтышты. Өз кезегинде депутаттар карылар үйүндөгү жашоочулардын санын азайтуу, алардын ыңгайлуу шартта жашоосуна кам көрүү жагында карап чыгуу зарылдыгын белгилешти. Азыр карыялар үйүнө баралы, тирүүлөй адамды өлгөнгө алып баратасың да. Мына шарт жок. Аны биз моюнга алышыбыз керек. Чет өлкөнүкүн ала турган болсок, карыялар үйүнө бериле турган болсо, алар ал жерге эс алганы, ошол жерде өз курак адамдар менен баарлашып, акылдашып, спорту менен машыгып, ошол эле экскурсия кылат экен. Мыйзам чегинде аларда жоопко тартуу жана күчөтүү болуп жатат да. Ошон үчүн бул жогоруда кесиптештер айтып кетти. Биздин бул ата бабаларда болбогон нерсе болуп жатат акыркы жылдары. Бул мыйзам долбоорун биз колдошубуз керек. Статистикага кайрылсак, ата-энесин багуудан качкан жарандардын көбү мамлекеттик кызматты аркалагандар болууда. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги ырастагандай, карылар үйүн байырлагандардын арасында убагында өздөрү туура эмес иштерди жасап, багар көрөрү жок жалгыз калгандар да бар. Же жаш кезинде балдарын таштап кетип, анан кийин ошол балдары дагы кайра тескери карап койгон жарандарыбыз да көп. Себеп дегенде бизге кайрылганда мыйзам боюнча багары көрөрү жокторду кабыл алыш керек да. Кээде ошондой болуп калат, что мен эч жака бара албайм деп ушул министрликке келип, же болбосо өкмөткө барып, мына мен эч жака, мен балдарымды деп атпай калдым, мен ачканмын, мен немемин деп анан ошол боюнча түшкөндөр да бар да. Учурда республика боюнча 6 карылар үйү жайгашып, анда 724 улгайган адамдар жашашат. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.